Эми карап көрүңүз, эмне үчүн 12 жылдык билим керек? Эгер сиздин балаңыз болсо, бала бакчага барганда тамга менен санды тааныйт. Бала бакчанын жогорку тайпаларында окуганды билип келет. 0 класска келгенде кайрадан тамганы таанытып атабыз. 1 класска келгенде кайрадан тамганы таанытып, алипе майрамын өткөрүп, биз 1 класста бүттүк деп мындай жарыя салып жатабыз. Бүгүнкү күндө эмгек рыногунун талаптары өтө катуу, өтө конкуренттүү, анан өтө эл аралык эмгек рыногу жалаң STEM илимдерине байланды. Ошондуктан биз 12 жылга өткөндө коркпош керек. Мурдагы мындай туура түшүндүрбөгөндүктөн жана ошондой эле элдин бир каршылык көрсөтүү агымы болгон. Ал 2 жолу жогорку кеңеште дагы 10 жылдык эле кайра келишибиз керек деген дагы пикирлер болгон. Андай болбойт, баланын жашы өзгөрбөйт. Башкача айтканда, азыркы жашта 6-7 жашта. Мына 6 жаш нулевой деп аталбайт дагы, бул жерде 1 класс деп аталат. Ал эми балдарды даярдоо, мектепке даярдоо толугу менен мектепке чейинки билим берүү системасын өтөт. Ошондо мына 1ден 5ке чейин, андан 6дан 9га чейин, анан 10, 11, 12 класс кесипке багыт берүү иштери башталат.